Ош шаары жана Ош областында акыркы 3,5 жыл аралыгында катталган суицид менен үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын статистикасы. Ошто өз жанын кыйгандар менен суицидке аракет кылган кыз келиндердин саны өскөн. Көпчүлүгү үй бүлө мүчөлөрүнөн айлап жылдап запкы жеп жүргөндөр. Жогорку кеңештин депутаты Ширин Айтматова парламенттик жыйында зомбулук күндөн күнгө өсүүдө, ал эми коом буга кайдыгер деп айткан. Чынында эле кыз келиндерге карата физикалык, психологиялык жана сексуалдык зордук зомбулук токтомок турсун өсүп жатканын расмий статистикалар да ийгинелейт. Жаңы Ноокат айылынын тургуну Мавлюда Камилова жашоосундагы эң аянычтуу арманын айтып берүүдө. Анын 23 жаштагы чырактай кызы өз өмүрүн кыйып каза болгон. Маркумдун апасынын айтымында келинди кайнежеси тынымсыз уртокмок алып кордогон. Kızımı pütüday toplusunu geçip olup hali toplumundan ürüptü deyin azali. Ben o ihlerini koraymayan joylar yok. Ben oncadan onu işim. Hali konniga o tepken eken deyin. Bana şundak kılıp keldi. Şundak kılıp keldi. Нигора жолдошу менен болгону 36 күн гана бирге жашаган. Андан соң күйөөсү Россияга иштегени кеткен. Кайнежеси тарабынан тынымсыз физикалык, моралдык зомбулукка кабылган Нигора күйөөсүнө телефон аркылуу даттанган. Бирок жолдошу эжесине болушуп койгон. Төркүнүнөн да бир нече жолу качып келген. Апасы бизди уят кылба, тынып кет деп кайын журтуна жеткирип берген. Эч жерден колдоо таппаган келин өз жанын кыйган. Roma diyelim, bundan soğuklar, peşetlemen nakıl, asılıp durup da şunda olur. Oğlum yürüyüp geldim de şundan kılıp köteri oldum. Ички иштер башкармалыгында 3,5 жыл аралыгында Ош шаары жана Ош областы боюнча аялдардын катышуусунда 102 суицид катталган. Алардын арасынан ооруканаларга 131 аял гана кайрылышкан. Соттук медициналык экспертизага болгону 11 аялдын сөөгү берилген. Өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен бир да жаран соттолгон эмес. Себеби суицидтен көз жумган кыз келиндердин туугандары көпчүлүк учурда сот органдарына кайрылышпайт. Айтымдарында акыйкат чечимге жетерине ишенишпейт. Биздин каарманыбыз Нигора Камилованын окуясы ага мисал. Анткени анын ата-энеси 9 жылдан бери Нигоранын өлүмү үчүн кайнежесин жоопко тарттыра алышкан эмес. Сот кайнежесинин ордуна маркумдун улгайган кайненесин болгону 1 жылга шарттуу кесип койгон. Ben şunca hat yazdım ben. Hiç kim cevap vergen yok. Desen dele yapılgan değil. Маркум Нигоранын атасынын айтымында ишти алып барган прокурор тергөөнү бурмалаган. Натыйжада кайнежесинин ордуна кайненеси шектүү катары тартылып, сот анын улгайган курагын эске алуу менен 1 жылга шарттуу кескен. Кийинки инстанция үстүнө дагы 1 жыл кошкон. Ош областык прокуратуранын берген маалыматына ылайык, ал ишти алып барган прокурор бул тармакта көптөн бери иштебейт. Ал эми чечим чыгарган судья камакта. Андыктан экөө менен тең сүйлөшүү мүмкүн болгон жок. Нигоранын атасы Сакижан Камилов акыйкаттык издеп ушул жылдар аралыгында Акыйкатчы институтуна, башкы прокуратурага жана президенттерге кайрылып, баарынан тең жогорку соттун чечими кайра каралбайт деген жооп алган. Акыры 2015 жылдын декабрь айында материалдык жана моралдык чыгымды өндүрүү өтүнүчү менен сотко арызданган. Арызы август айында каралуусу күтүлүүдө. Kızım Nigora Fayzlat bilan matlubani qo'lida uyimgacha quvib kelib, ish joyigacha quvib borib, shuni quvib kelib 4 odam ostiga tashlab beraman degan mazmunda gap qilgandan keyin qizim o'zini osib olgan. Sotlar, prokurorlar qaynenasi sotlangan deb qarorni bo'laga o'zgartirmayapti. 9 yil o'tgandan keyin materialni ushlabga bersam 2015 dekabrdan beri ekan. Mana bo'ldi 15 avgustga 16 yilga qo'yib qo'ygan. Endi sotni deshenasini kutib turibman. Кризистик борборлордун өкүлдөрүнүн айтымында өз жанын кыйгандардын туугандары көбүнесе суицид тууралуу жашырып коюшат. Биринчиден бул эме жана диний жактан алганда жаназа окулбай калат деп коркушса, экинчиден мисалы үчүн күйөөлөрү мисалы жоопко тартылып калышат да. Бардыгы ошол боюнча ачылбай өлгөн киши менен кошо ошо информация да кетет, баягы арыз арман баары кетип калат да. 3,5 жыл аралыгында укук коргоо органдары аялдарына зордук көрсөткөн 2,5 миңден ашык эркекке коргоо ордерин беришкен. Жолдошум аябагандай көп иччү да. Анан үйгө келип жаңжал кылчу. Анан үйгө бул жака милицияга келип, охрана ордерге келип, ушундай арыздандым, ушундай жолдош 15 сутка камайбыз деп үчүнчүсүндө ушундай неме бергенине аз коркуп жакшы да. Коргоо ордерин алган эркектердин 12%-на гана карата кылмыш иши козголгон. Калгандарынын аялдары өздөрү арыздарын кайтарып алышат, же аларды кайын журту мажбурлайт.
Ички иштер министрлигинин берген маалыматына ылайык, акыркы 15 жыл аралыгында 21.530 аял арызын кайтарып алган. 3,5 жыл аралыгында милиция органдары 4321 жолу үй бүлөлүк чыр-чатактар боюнча чакырууларга барышкан. Бирок алардын 1430 гана каттоого алынган. Соттук медициналык экспертизага 1004 жабырланган кыз келин кайрылган. Административдик жоопко 567 адам тартылган. Кылмыш жообуна 215 адам тартылган. Сот жообуна 107 күнөөлүү тартылган. Натыйжада арызданган 42 аялдын бирөө гана ишти сотко жеткиргени маалым болду. Мыйзамда суицидке аракет жасоо деген берене жок. Мындай фактыларды милиция органдары уулануу деп катташат. Былтыркы жылы Ош шаары жана Ош областы боюнча 300 аялдардын уулануусу катталса, быйыл 6 айда эле 360 уулануу катталган. Көпчүлүгү тынымсыз кайталанган зомбулуктун кесепетинен өлгөнгө аракет кылган аялдар. Кыргызстанда кайсы мыйзамдар зомбулуктун курмандыктарын коргойт? 2010 жылы Конституцияда эркек менен аялдардын тең укуктуулугу бекитилген. 2003 жылы үй бүлөдөгү зомбулуктан социалдык укуктук жактан коргоо тууралуу мыйзам кабыл алынган. 2008 жылы эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Үй бүлөлүк зордук зомбулукту жасаган адам кылмыш жообуна жана административдик жоопко тартылат. Ар бир факты боюнча ар кандай деңгээлде жаза каралат. Жазанын түрү кылмыштын деңгээлине, жабырлануучунун алган жараатынын деңгээлине жараша сот тарабынан тандалат. Жергиликтүү мыйзамдардан тышкары гендердик тең укуктуулукту сактоо боюнча Кыргызстан эл аралык укуктук нормативдерге да кол койгон. 1995 жылы Пекин платформасына, бир нече эл аралык конвенцияларга, анын катарында Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясына, ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун 1000 жылдык декларациясына да кол койгон. Натыйжада Кыргызстан эл аралык жоопкерчиликти моюндаган. Американын Нью-Йорк шаарында 3 жылдан бери ошо мамлекеттик отчетту угузуп келатышат. Отчеттордо негизинен жазылат. Ошол аялдарга болгон зордук зомбулук бар экендиги, мамлекет ошонун бар экендигин ынангандыгы, мамлекет ушул тууралуу өзүнүн маалыматын берип эле келип жүрөт да. Бирок ошентсе дагы ошол үй бүлө деген институттун бүгүнкү күндө акыбалы начар экенин баарыбыз билебиз да. Мамлекет ушуну приоритет кылып кармаш керек. Үй бүлөлүк зомбулук аялдарды суицидке жана кылмыштуулукка түртүүдө. Кыргызстандын түрмөлөрүндө учурда күйөөлөрүн өлтүрүп салган 21 аял жаза мөөнөтүн өтөөдө. Абактагы аялдардын дээрлик бардыгы тынымсыз ур-токмокко чыдамы бүтүп, акыры ушул кадамга барышкандар. Жактоочулардын айтымында соттор аялдарга карата жеңилдетүүчү жагдайларды бербестен, тескерисинче эң оор жаза беришет. Бул гумандуу эмес. Ош шаары жана Ош областында өз жанын кыйгандар эмне себептен көбөйүүдө? Мамлекеттин экономикасы начарлаганда зомбулук күчөйтөт. Будан 7-8 жыл мурдун экономика жакшы эле, отравление резко жок болгон. Экономика канчалык начар, үй бүлөдө турмуш канчалык оор болсо, демек үйдөгү тополоң дагы, уруш дагы экономикадан чыгат да негизинен. Шуга байланыштуу көпчүлүгү. Есть очень много случаев, когда родители, именно вот замужние женщины, девушки, к сожалению, не всегда поддерживают ее и считают, что несмотря ни на физическое насилие, ни на моральное давление, замужняя женщина должна оставаться в семье супруга, подчиняться всем им нормам и правилам этой семьи и не выносить мусор из избы. Аялдардын Тынчтык банкы коомдук фондунун берген маалыматына ылайык, Ноокат, Өзгөн жана Араван райондорунда эрте турмуш кургандар көп. Айтымдарында бул дагы суицидтин негизги себептеринин бири. Өзбек улутунун менталитети боюнча кыз баланы 9-класстан кийин мектепке окутушпай коет. Сураганыбызда бизде кыздарыбызды эрте турмушка беришибиз керек. Себеби 11-классты бүткөндөн кийин кызыңа карып кетиптир деп бизде мындай үйлөнө элек жигит албайт деп ошондой жоопторду айтышканда бизгечи. Кыздардын өздөрүнүн ой пикирлерин укканыбызда биз окушту каалайбыз, жогорку окуу жайына дагы бир билимге ээ болгубуз келет, бирок бизде ата-энебиз уруксат бербейт. Ошондой жоопторду укканыбызда Алдын алуу иштери начар жүргүзүлүүдө. Заседания судов аксакалов и заседания членов общественно-профилактических центров происходят лишь постфактум, когда насилие уже совершилось, когда уже женщина подавлена и физически, и морально, ей некуда идти. Только в таких случаях, когда она оказывается уже на улице с маленькими детьми, без какого-либо финансирования, без моральной
и материальной поддержки. Только в этих случаях они вовлекаются и пытаются решить проблему женщины. Муниципалдык органдар каражат жоктугунан алдын алуу иштерин эффективдүү жүргүзө албай жатканын айтышууда. Чындыгында коомдук алдын алуу борборлорунун адистери айлык акы албастан иштешет. Жада калса көпчүлүгүнүн аялдарды кабыл алууга жеке кааналары да жок. Бир эле аял арызданды. Эми мен бардыгы эле ушундай телеге тегиз ушундай деп ойлобойм. Бирок бизден ушундай мүмкүнчүлүгүбүздү может аз пайдаланышкатыр. Ошон үчүн биз анын жардамын ончо албайм. Андан көрө эмполордон жакшылат экенмин деп ошол жака кайрылышым мүмкүн. Үй бүлөлүк чыр чатактар боюнча аксакалдар сотуда иш алып барышат. 3,5 жыл аралыгында аксакалдар сотуна милиция органдары 1000ден ашык ишти өткөрүп беришкен. Бирок бардык эле аялдар өз көйгөйлөрүн ортого салууга макул болушпайт. Зордук зомбулук дегенде биздин менталитет ошондой экен, көбүнчө бир эч кимге айтпайт экен. Ошо кийин угуп каласыз экен. Кээ бир учурларда уже алиги немесинен өтүп кеткенден кийин ошо аял барып ыйлап бизге келет да барыбыр. Келип туруп эми быйылкы жылда ошо 2 ушундай случай болду. 2015 жылдын 16 декабрында Кыргыз өкмөтү 2015-2017 жылдара карата гендердик теңчиликке жетүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планын бекиткен. Гендердик теңчиликке жетүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планы теңчиликке жетүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында аткарылуусу каралган. Планды мамлекеттик мекемелер, акыйкатчынын өкүлдөрү жана жарандык активисттер ишке ашырууга милдеттүү. Ал эми бул пландын толук ишке ашуусуна өлкөнүн социалдык өнүгүү министрлиги жооптуу орган болуп бекитилген. Улуттук планга жараша Ош шаарынын мэриясы, областтык аялдар иштери боюнча комиссиясы жана Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана зомбулуктан жабыркаган аялдарга жардам берүүгө тийиш. Бирок аталган мамлекеттик органдарда үй бүлөлүк зомбулук боюнча каттоо журналы жок. Бул көйгөй менен кайрылгандар да жок деген жооп алдык. Жок, бизде андай журнал жок. Себеби 2014-15-16 жылга эч кандай зорлук зомбулукка кайрылып кабылган жарандар катталган эмес. Ошол себептен журнал дагы жок. Эмне үчүн эми журнал жок, каттоо журнал жок? Каттоо журнал менде өзүм кызматым боюнча айтсам, мен бул боюнча эми жаңы иш алып барып атам. Үй бүлөдө кордук зомбулуктун алдын алуу боюнча. Пока мага кайрылуу боло элек. Кайрылуу болсо мен ачканга даярмын. И ошол боюнча иш алып барганга даярмын. Сизге чейин болгон бекен журнал? Жок, буга чейин, мага чейин эч ким иш алып барган эмес. Бирок кризистик борборлордун өкүлдөрү мамлекеттик органдардын бизге берген эч ким кайрылбайт деген маалыматы чындыкка коошпойт дешет. Айтымдарында кризистик борборлорго жабыркаган аялдарды дал ошол мамлекеттик органдар жөнөтүшөт. Обл администрацияга келишет. Үй бүлө жана балдарды коргоо комитетине келишет. Комиссиясына келишет, ошол жерден жөнөтүшөт. Дагы бири шаардыктарды бизди билбегендер соцзащитага, балдарды жана үй бүлөнү коргоо бөлүмү бар. Ошол жерге келишет, ошол жерден специалисттери, кызматкерлери бизге жөнөтүшөт. Мэриядан социалдык бөлүмүнөн да жөнөтүшөт. Бизге кайрылбайт деп атат. Жок, кайрылышат. Кайрылганда алар журналга түзбөшү мүмкүн, бирок мен атайын алардан кат требуйт этем. Силер мага жөнөттү деген кат жазып бериңиздер дейм. Ак жүрөк кризистик борборуна мамлекеттик органдардан быйылкы жылы эле 100дөн ашык кат келген. Бирок эмнегедир бул мамлекеттик органдар үй бүлөлүк зомбулук деген социалдык көйгөйдү жашырып жаап койгусу келгендей ой жаралат. Анын себеби эмнеде деген суроо туулат. Международная организация Human Rights Watch не раз проводила исследования по теме семейного насилия в Кыргызстане. И в отчетах этих исследований приведены факты того, что государственные органы, государственные структуры нередко замалчивают факты семейного насилия. Бывают даже случаи, когда госорганы скрывают эти факты, потому что для госорганов это плохой показатель при подаче международного отчета по семейному насилию. Анын үстүнө бир эле мамлекеттик мекеменин кызматкерлери ар түрдүү маалымат беришкенинде күмөн ойлорду жаратат.
Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Асел Касымова биздин башкармалыкка эч ким кайрылган жок десе, аталган бөлүмдүн башчысы Гүлзина Раева кайрылган аялдарды кризистик борборго жөнөтөбүз деп маалымат берүүдө. Ош шаарында жайгашкан кризис центр бар, Ак жүрөк деген, өзүңөр билесиңер. Ошол жерге жайгаштырабыз. Ошондой эле өкмөттүн сунушу менен жергиликтүү бюджеттен зомбулуктун алдын алуу иштерине каражат бөлүнүшү керек. Бирок чындыгында каражат каралбай келет. Бюджеттин 1% ошо немелик гендердик маселелерге каралыш керек. Бирок ал кээ бир биздин айыл өкмөттөрүбүз көбү дотацияда отурушат да. Тиешелүү мамлекеттик органдардын жоопторун угуп анализдеп көргөндө, үй бүлө маселелери, уруш талаштын, суицидтин алдын алуу иштери жалгыз кризистик борборуна жүктөлүп, эл аралык гранттардын жардамы менен гана чечилип келери маалым болду. Бүгүнкү күндө аябай зарылчылык болуп турат, мамлекеттик кризистик борбор ачылыш керек. Анткени бизде бул учурда иштеп жаткан кризистик борборлордун бардыгы тең эл аралык уюмдардын, донорлордун акчасына иштеп жатышат да. А бул акчалар дайыма бериле бербейт, алдына жабылып баштады да. Ак жүрөк кризистик борборуна 3,5 жылда 2618 аял кайрылган. Борбордун статистикасын карап көрсөк, жылдан жылга кайрылган аялдардын саны өскөнү көрүнүп турат. 2013 жылы 713, 2014 жылы 718, 2015 жылы 743, 2016 жылдын 6 айында 449 аял кайрылып, психологиялык, юридикалык жана медициналык жардам алышкан. Эл аралык эксперттер 2012 жылы үй бүлөлүк зомбулук канча турат деген изилдөө жүргүзгөн. Натыйжада үй бүлөдөгү зомбулуктун айынан өз жанын кыйган бир аялдын өлүмү мамлекет үчүн 1,5 миллион сомду түзгөнүн эсептеп чыгышкан. Ошол эле мезгилде 10 аялга ылайыкташкан кризистик борборго 1 жылга 2 миллион сомду каражат керек экени аныкталган. Демек экономикалык жагын эске алуу менен да мамлекет алдын алуу иштерин приоритет кылса пайдалуу болот.